Assalamu alaikum, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге Москва шаарындагы азык-түлүктөрдүн бааларын бир катар көргөзүп кетмекчибиз. Кимге кызык болсо көрүп, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Ундардан баштайын мен. Унун килограммы эң эле арзаны 24 рубль экен. Бұл жерде 59 рубльдік тағы ундар бар екен. Высший сорттағы. Bir қатар сеналарды сіздерге көргөзүп кете берейин. Высший сорт дейт 1 килограмм 39 рубль екен килограммы. Бұл жерде сахар 45 рубльден башталат екен. Ең эле арзан сахар 45 рубль. Мондай кубик сахарлар бар екен, килограммы 58 рубльден екен. Килограммы 390 рубльдік тағы сахарлар бар екен. Ең арзан баа килограммы 45 рубльден екен. Подсолнечный масланын баасы 83 рубльден башталат екен литри. Литри 92 рубль екен. Бұл упаковкада 900 грамм 83 рубль екен. 92 рубльдік тағы майлар бар екен. 106 рубль. 179 рубльдіктері дағы бар екен. Шындай достор, майдың ең арзаны 83 рубльден екен. Бұл жерде гречкалардың бааларын көргөзөм аз сіздерге. Бұл жерде гречканын баасы килограммы 79 рубльден екен, ең арзаны. 100 рубльден да бар екен гречкалар килограммы. Заполнить анкету и получить подробную информацию вы можете ежедневно. Күрүчтүн баасы 56 рубльден башталат экен, эң арзаны. 56 рубльден башталып, андан ары жогорулап кете берет. 62 рубль, 58 рубльден, 98 рубльден. Приятных вам покупок и хорошего дня. 119 рубльдик күрүчтөр дагы бар экен. Средний цена ең арзаны 56 рубльден башталат екен, андан жогору. Жерде макарондор, макарондун баасы ең арзаны 39 рубльден башталат екен. Вермишелдер дагы бар екен, 39 рубльден. Спагеттилер 39 рубльден ең арзаны. Жерде 69 рубльдік тағы макарондор бар екен. $39 рубльден баштап 109 рубльге чейин екен макарондор. Ең арзаны 39 рубль. Біз Москва шаарындагы метро Марина Рошадагы Ашан деген магазинден көргөзүп атабыз. Төбүрчактын баасы 151 рубльден башталат экен килограммы. То есть эң кымбаты ошондой экен. Бул жакта 63 рубльдиктери да бар экен. Фруктлардын баалары: мандарин Марокко 109 рубль, грейпфрут 49 рубльден килограммы. Бұл жерде арбуз дагы турат. Так, страна-производитель Бразилиядан келген арбуз екен, килограммы 59 рубльден. 60 рубльден, 59 рубль 99 копейк. Биздин Кыргызстандагы бей алмаларга окшогон айба
бей алма килограммы 169 рубльден екен. Бұл жерде алмалар тұрады. Килограммы 109 рубльден екен. Ананас килограммы 89 рубльден. Виноградтар тұрады. Қызыл виноград 279 рубль. Италиядан келген виноград екен. Белый без косточкалар 239 рубль. Қара виноградтар 149 рубльден екен. Банан арзан Москвада. Килограммы 64 рубльден. Яблоко крен семит дейді, жана биздин смиренко деп коелу, көк алма. Килограммы 109 рубльден. Грушалар. Груша конференс. Кыргызстанда да өсөт бул груша. Килограммы 149 рубль. Бул жерде сухофруктылар дагы турат. Сухофрукттун баасы бизге салыштырмалуу бир топ эле жогору турат бул жакта азыр. Бир катар көргөзүп кете берейин. Жер жаңгактар килограммы. Так, килограммын азыр сиздерге билип айтып берем. Килограммы 173 рубльден экен, чагылгандары. Жареныйлери 269 рубльден. Грецкий орех килограммы 694 рубльден. Грецкий орехтин чагылгандары килограммы 539 рубльден. Миндаль жареный килограммы 1446 рубльден. Финикилер килограммы 108 рубльден екен. 108 рубльден башталат екен, кымбаттары дагы болуш керек. Кагөрүктөр килограммы 724 рубльден екен. 511 рубльден дагы бар екен. Жерде картошка турат, мытый картошка килограммы 59 рубльден екен, жуылган картошка. И мондай жуылбаган картошка дагы турат, килограммы 34 рубльден. Красный картофель 39 рубльден, почти 40 рубль екен. Пияздын баасы 29 рубль. Кызылчанын баасы 17 рубль 49 копейк. Савиздин баасы болсо 59 рубль. Почти 60 рубльден екен. Чесноктун баасы штугу 29 рубльден 30 рубльден екен штугу. 3 штук 30 рубль болот екен. Килограммда алсак 179 рубльден екен килограмм. Кыргызстанга салыштырмалуу бааларды комментарийге жазып кетиңиздер. Биз молочный продукцияларды бааларды бир катар көргөзүп кете берейин сиздерге. Йогурттардан баштап бааларды бир катар сиздерге көргөзүп кете берейин. Йогурттун эң арзаны литри 55 рубльден башталат экен. Монтип жогорулап кете берет, 153 рубль дейт. Сметаналар 127 рубльден башталат экен килограммы.
аябай кымбаттап кете берет. Килограммы 248 рубльден экен. Мен бааларды көргөзүп кете берейин. Так, бул жерде сүт бар. Литри 90 рубльден башталат экен. А бул жерде 38 рубльдик дагы сүттөр бар экен. 2,5% майлуулукта. Средний цена где-то 55 рубльден болот экен литри. Сіздерге Москва шаарындагы ең керектелген продуктылардын баасын көргөзүп кеттим. Кыргызстанга салыштырып ой пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар.